Su suylagan zor bolat, su korlagan kor bolat. Su ömür bulağı. Кадамжай районуна караштуу Ак-Турпак айыл аймагы пилоттук айылдардын катарына кирген. Швейцария агенттиги Бириккен Улуттар уюмунун аялдар уюму бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программалары Агахан фондунун каржылоосу астында Роза Отунбаеванын демилгеси менен колдоого алынып, 20 аял айылдардын ичинде акция өткөрүштү. Акция алгач жөө жүрүштөн башталып, Бүргөндө айылдык маданият үйүндө маданий иш-чаралар менен улантылды. Табиғатты таза жакшы абалда кийинки муунга аманат кылып жеткирип берүү максатында биздин айыл өкмөттөн дагы ошо 20 аял дизайн мышления боюнча ошол Бишкекте Аврора пансионатында билим алып келишкен. Ошол дизайн мышления боюнча үйрөнүп келген билимдерин азыр элдерге жайылтуу максатында иш-чара өткөрүп жатабыз. Суу кордогон кор болор, суу сыйлаган зор болот. Ошол акциясынын алкагында бардык айылдардан айымдар келип, өздөрүнүн ушул ишке ашуучу долбоорлорун ушул жерге сунуштап атышат. Акция таза табият муундарга аманат деп аталды. Акциянын алкагында суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот аттуу маалымат кампаниясын жайылтышты. Иш-чараны өткөрүүнүн негизги максаты сууга болгон кайдыгерликти жоюп, сууну барктап, даңазалоо болуп саналат. Таза суунун жетишсиздигинен улам Ак-Турпак айыл аймагынын кээ бир айылдарында жашоочулар агын сууларды ичип келишет. Мындан улам агын суулардагы акыр чикирлерди тазалап, тазалык акцияларын өткөрүп келишет. Жолдордогу кысырларды аркап тазалап кызып, каналды бойго чейин тазалап шүйтерди жүргүздүк. Мен бул долбоорго катышып, ошол 5 күндүк окууда климаттын өзгөрүүсүнө өзүбүздү адаптациялоо боюнча ушул идеяны ойлодум. Бул идеяда биз электр энергиясыз дөңсө жерлерге, өзүнүн угунда чыкпаган, суу чыкпаган жерлерге ушул аппарат менен чыкса болот. Бул аппаратты үйдөгү эле буюмдардан жасаса болот. Мисалга алганда, жаңы конуштарга көчүп чыккан үй бүлөлөр бюджети аз болсо, ушул нерсени колдонсо болот. Үй буюмдарынан жасап, электр энергиясыз мотор колдонбой, бак-дарактарга жана өздөрүгө таза сууну чыгарып алса болот. Коомчулукка пайдасын түздөн-түз тийгизүүчү бул акцияга айыл тургундары ыраазычылыгын билдирди. Сууга болгон кайдыгерликти жоюу менен кол кабыш кылып, айрыкча көз мезгилинде жалбырактарды тазалоо иштерин жасаарын айтышты. Биздин бүгүн бетте чоң иш-чаралар өтүп жатат, акциялар болуп атат. Биз буларга өтө кубанычтабыз. Бу кандай таза суу боюнча элге канчалык таза сууну керектүүлүгүгө пайдасы бар болор экен, ошо акция жүргүзүп чыктык. Биз энди буган өтө кубанычтабыз, канчалык элге пайдасы тиет деп ойлоймун да. Аталган долбоор айылдардын ичинде айымдар арасында иш-чараларды өткөрүп келишет. Андагы долбоордун негизинде атайын окуу семинарлар уюштурулуп, айылдардагы социалдык экономикалык түзүмдөрдү өнүктүрүү багытында иш жүргүзүшөт. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.